Assalomu alaykum, hurmatli qirg'izistonlik mekendeshlar. Frankfurt shahrida abdan sonun ish chara bo'lib o'tadi. O'zachar. Tajik, Qozaq, O'zbek, Qirg'iz 4 ulutlarga. Al endi hozir bu joqda ko'ramiz, tayyorliqlar qanday bo'lib o'tadi. Jurglar. Hozircha stress yo'q, biroq o'zachi boshlangandan keyin balkim bo'ladi. Bolqa çay 500 adamga çay men qamsiz qilib 60 kilogram plov var. Biz O'zbekistondan keldik, ya'ni O'zbekistonlimiz. Bu yerda 20 yildan beri yashaymiz. Andijonda nimalar mashhur? Andijon oshi bilan mashhur. Andijon palov, dezra palov bilan. Bugungi O'zacharga qancha kishilik joy tayyorladingizlar? Yevropada birinchi joy olib chiqadi. Bersa. Bu yoqqa O'zacharga kelganlarga girish bekarmi, ақша to'lash kerakmi? Bilmayman, biroq ayavayli ko'p-da. Ayavayli ko'p. Qanday programmalar bizni kutib chatadi hozir bugungi qisqacha aytib bersangiz? Bu Manas kitebi qirg'izcha emas, bu inglizcha yozilibdir. Nurzat aka, siz o'zingiz qancha yildan beri bu yoqdasiz, Germaniyada? Qaysi tarmoqda emgектенип, же bo'lmasa qaysi tarmoqda o'qib chatasiz? Men yo'lim деле башкалардыкынан айырмалуу эмес. Мен деле Assalomu alaykum, hurmatli qirg'izistonlik mekendeshlar. Bugun Germaniya өлкөсүнүн Frankfurt штатында, Frankfurt shahrida abdan sonun ish chara bo'lib o'tadi. O'zachar. Tajik, Qozaq, O'zbek, Qirg'iz 4 ulutlarga. Бұл жерде Qirg'izistonda атамекенди көндүрүш. Бұл жақта кийимдер бар. Буларды биз сатып атабыз. Буйруса, бұл жаққа даярдыктар дагы кандай? Мына бұл жақта китептер. Кыргыздын китептери, кыргызча которулган китептер. Ал эми азыр бұл жақта көрөбүз, даярдыктар кандай болуп атат. Жүргүлө. Бұл жагы ашканасы экен. Бүгүнкү иш чаранын ашканасына даярдыктар башталып атат. Барына жагымдуу сонун баклавалар, бұл жақта да баклавалар. Мына биздин жигиттер бұл жақта иштешип атат. Ва алейкум салам. Биздин футболкалардан кийип, бұл жақта дагы биздин жигиттер. Ва алейкум салам. Даярдыктар кандай болот? Буюрса жакшы. Жакшы, мындай стресстер жокпу? Азырынча стресс жок, бирок o'zachi башталгандан кийин балким болот. Болуп калышы мүмкүн, ошол биздин кызмат, экөөбүздүн кызмат чай. Чай 500 адамга чай менен камсыз кылуу. Түркчө чай демдешти билесизби? Эми аракет кылабыз. Демдеп көрдүңүз беле? Демдеп көргөн жокмун. Балким сизден жардам сурайм. Болду. Жарайт. На связи. Могу жакта болсо мына помидорлор тууралып атат. Бул помидорлор кайсы эмеге тууралып атат? Эмне үчүн? Шакарап булар. Шакарап. Анда бүгүн плов бар экен да? Плов. 60 килограмм плов бар. Ким кылып атат ал пловду? Өзбек бир туугандарбы? Жо, кыргыздар. Кыргыздарбы? Болду, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Азыр ичине кирип көрөбүз. Билесиңер да, кыргыз жолукканда ыр менен өзүнүн көркүнө чыкпайт. Ыр болбосочу. Нанда болсо баары болот, ырда болсо баары болот дегендей жүргүлө. Биздин кыргыздар ушунча столду даярдап, бүгүнкү O'zacharга Кудайым буйруса 4 өлкөдөн, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан. Ушулардын бардыгы O'zacharга келишет. Бул жакта алпар учу бир туугандар, ырдаган бир туугандар баары. Ал эми дасторконуна көз чаптырсак, дасторкону мына баклава, хурма, мөмө жемиш, чыныгы мындай ден соолуктуу тамак аштар менен бүгүн оозубузду ачабыз деген ниеттебиз. Анан бул жерде дагы кичинекейлик эмелер бар. Мына гүлдөр. Муну гүлдөр бул эми айымдардын өтө мындай өзгөчө кулпуруна толуп көңүлүм бурат деп ойлойм. Ошол. Достор, бүгүн O'zacharга Өзбекстандан да коноктор келген. Жүргүлө. Ассаламу алейкум апалар. Assalomu alaykum. Бул жака кайсы мамлекеттен келдиңиздер? Дагы бир жолу. Biz O'zbekistondan keldik, ya'ni O'zbekistonlimiz. Bu yerda 20 yildan beri yashaymiz. Bu qaynona onajonim, ular O'zbekistondan, Andijondan kelishdi. Andijonda nimalar mashhur? Andijon oshi bilan mashhur. Andijon palov, dezra palov bilan. Бүгүн бул жакта дагы плов болот. Буйруса дамын татып, анан бир көрөт экенсиздер да, жакшы болуп турбу же жаман болуп турбу деп. Katta qozonda 30 kiloli palovni bu jonimni o'g'illar qilyapti, ya'ni men xo'jayinim. Okey, анда бүгүн андижандык сонун пловду жейт экенбиз, Кудайым буйруса. Toshkentcha to'y oshi bo'ladi bugun. Toshkentcha to'y oshi. Okey. Бул жакта эмне иш кыласыз? Bu yerda men personal operator bo'lib ishlayman, operator, ya'ni
Biz 15 yildan beri, ya'ni konsalting sohasida turli Fachunführungskräftlari ishga joylash bo'yicha shug'ullanamiz. Maşallah, öte sonun. Sizlerge iyilik kalayımız. İftarınızlar Allah'ın aldığında kabul olsun. Daha bir jol hoş gelipsizler. Rahmat. Ma'qul. Bu жаққа oturup mesal veriңiздер, inşallah. Bağlıdır. Hazır emi күтүүсүздөн суроолорду беребиz. Калы Кулма аке, келиңиz. Бүгүнкү ооз ачарга канча кишилик жай даярдадыңыздар? Буюрса 500 кишилик даярдадык. Анан булдан нерсе бар, 500 кишилик ооз ачуу Европада биринчи жолу болуп жатат. Анан бунун өзгөчөлүгү дагы бир гана кыргызстандык мекендештерге эмес, бул ошол учурда кошуна Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Түркия жана башка өлкөлөрдөн да келет. Ошондой эл аралык деңгээлде болгон жатат буюрса. Бул жака ооз ачарга келгендерге кириш бекерби же акча төлөш керекпи? Жок, кириш бекер бардыгы. Кириш бекер. Канча килограммдык аш демделип атат бул жакта ооз ачарга? Билбейм, бирок аябай көп да. Аябай көп. Кандай программалар бизди күтүп жатат азыр бүгүнкү, кыскача айтып берсеңиз? Азыр бизде Литванын имамы ошол жакта кыргыз диаспорасына чоңу Белек Айдаров деген байкебиз келет. Ошол башына эл баян айтып, суроо жооптор берет. Андан кийин ооз ачылат, андан кийин музыкалык, маданий программалар болот. Ошол учурда биздин мекендештерге дагы кошумча сөздөр берилет. Мисалы, ошо жаңы бизнес куруп келаткан мекендештерге. Андан кийин таравих менен ошо менен жабылат буюрса. Өтө сонун. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Бар болуңуз, дайыма ушундай иш-чаралардын башында көп кыргыздардын башын бириктирип, бир эле кыргыздардын эмес, жалпы мусулмандын башын бириктирип жүрө бериңиз. Көрүшөбүз. Рахмат. Эми достор, жана мен айткандай, бул жакта кыргыз китептери. Мына кыргыз китептери. Бул жерде мына жаңы китептер деп тур, булар Кыргызстандан жаңы китептер. Мына караңызчы, мына бул жерде Манас китеби. Бул Манас китеби кыргызча эмес, бул англисче жазылыптыр. Мынакей. Келиңиз, Нурзатайым. Келиңиз. Нурзатайым. Бул китепти өзүңүз айтып калдыңыз. Бул китеп кандай китеп? Өзүңүз кыскача бир презентация кылып берсеңиз. Бул китеп Бугу пресс басма үйүнөн чыккан. Бексултан Жакиевдин калемине таандык. Манас китебинин англисче версиясы. Бул Германияда биринчи жолу сатыкка чыкты. Кыргызстанда чыктыбы билбейм. Бул китеп анан бул Махабат Садырбек эженин китеби. Бул кыргыз тилинин грамматикасы. Бул биринчи жолу ушул эми сатыкка чыгып атат. Жаңы китеп, жаңы басма. Жаңы ысыгында окуп калыш керек экен. Ысыгында окуп калыш керек. Мен ойлойм, анан Белекке дагы аябай жакшы болсо керек. Чет өлкөлүк досторго. Өтө сонун. Нурзатайым, сиз өзүңүз канча жылдан бери бул жактасыз, Германияда? Өзүм 3 жылдан бери. 3 жылдан бери. 3 жылдан бери. Кайсы тармакта эмгектенип же болбосо кайсы тармакта окуп жатасыз? Мен жолум деле башкалардыкынан айырмалуу эмес. Мен деле опер болуп, андан кийин эфесиот кылып, азыр учурда университет Лейпцигте окуйм, Кудай буйруса. Быйыл студент болом. Өтө сонун. Куттуктайбыз, Нурзатайым. Сизге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуз. Ошол туугандар, бүгүн бул жакта жана айтып кеткендей кийимдер сатылат. Бул жак кире бериши, бул жак холл. Экинчи этажында намаз окулат. Айтор мыкты. Мындан бери 10-15 жыл мурун мындай иш-чаралар болуп көрбөгөндөй, мындай эч ким издесе таппай турган иш-чаралар булар. Азыр эми 10-15 жылдан кийин мына өзүңүздөр көргөндөй өтө мыкты иш-чаралардын бири болуп жатат. Кудайым буйруса, биз ишенебиз, мындан ары дагы бул иш-чаралар өтө чоң болуп жайылып, кыргыз элине, кыргыз жерине ар дайым Кыргызстанды жыттандырып, дайыма жакшы салымын кошот деген ишеничтебиз. Бар болуңуздар.